Assalamu алейкум урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырган Көкбөрү каналы. Октябрдын аягында Таласта болгон өлкө чемпионатында нарын жаштарынын курамында ойногон Жекеме-Жекенин Арча Тору деген аргымагы эми Ынтымак командасында ойын көргөзөт. Жамат, кандайсыздар? Мына Арча Тору кетти Ынтымакка 15 000 долларга. Атымды акыркы жолу тарап атам бүгүн. Эми Кудай буйрса, Аллахтын өзү колдоп, суягы талыбай. Суягы талыбай Кудай буйрса, Ынтымак командасына жакшы oyun көрсөтөт деген чоң үмүттөбүз. Өзү да мына аватарга окшоп. Саймадан акция 55% арзандатуу. Айына болгону 580 сомго секундасына 100 мегабитке чейин интернет жана үйдөгү телевидение. 200дөн ашуун телеканал, Стат жана О кино үй кинотеатрлары, төзеле телевизордон YouTube көрүү, жана дагы белекте ТВ приставка. Сайма толук кошулабыз. Атты Нарбек деген таластык байке сатып алды. Аттын ээси казактарга 18 000 долларга сатпай, Кыргызстанга калсын деп 15 000 долларга таласка сатты деп айтылууда. Эске салсак, чемпионаттын жыйынтыгында дал ушул ат мыкты аргымак намын жеңип алган. Белгилей кетсек, учурда Норус Ратбек уулу минген аватар аргымагы дагы ушинтип нарындан келген. Буйруса Арча Торунун багы дагы таласта ачылып, жылдызы жанат деген ниеттебиз. Арча Тору мойну узун, башы тик ат. Аватырдын жанына, Дамираканын жанына шериктеш болуп Арча Тору Кудай буйрса Кыргызстандын бир келегине жараган аргымак болот деген үмүттөбүз. Алган аттар сизге буйруктуу болсун, ден соолугу чын болсун. Жараткан Алла туягы төрт туягы туура эле Кыргызстандын намысын коргон жакшы аттардан болсун. Буйруктуу болсун. Мындан ары да жакшы мыкты аргымак дегенди көчмөндөрдө көрсөтсүн. Манас районунун намысын коргогон Талас районунун ички оюндарында да мыкты аргымак болуп да буйрса Ынтымакты команданы сүйлөгөн жакшы аргымак болсун. Буга чейин 4-чү номердеги Алымбек Кедейбеков өткөн өлкө чемпиондукта мыкты тандем болуп, жакшы оюндарды көргөзүштү. Алдыда Алымбектин маегин сунушталабыз. Ал Арча Торунун сырын айтып берди. Оюн тууралуу айтканда, оюн абдан жакшы болду. Курч болду. Жакшы оюн болду чүй менен. Атым тууралуу айтсам, ат деген Арча Тору мурда Кыран командасына чабылган ат. Азыр ошо байкелер мага тандап берип, ошо атты мен минип атам. Чындыгында күчтүү ат болгону бир аз мындай эти слабыйраак болгондон жакшы күчкө тола албай калды деп ойлойм. Же болбосо жакшы эле БТР менен Байтурга жакшы эле атаандаштык кылмак. Оюн жакшы болду. Таластык бир туугандарга да чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди ушу 12 баланы карап, аттарыбызды батырып, жакшы оюн көргөздүргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Бардыгына чоң рахмат. Көрөрмандарга да айтуу кетчү сөздөрүм. Баарыңарга чоң рахмат, колдоп турдуңар, биз көрүп турдук, билип турдук. Бирок багы кичине деңгээлибиз слабыйраак болгондуктан экинчи орунду алып калдык. Нарын мындан кийин артка кетпейт. Только алдыга умтулабыз. Жаңы балдар, жаңы аттар кошулат. Кудай буйруса, эмки чемпионатта биринчи орунга чейин чыкканга аракет кылабыз. Кудайым буйруса. Көрөрмандар бул жаңылыкка ар кандай пикир жазып жатышат. Кээ бирлери аттын ээсин дагы туура түшүнүш керек. Баасы келди, көгүнүнө жакты сатты деп жазышса, башкалары сатпай эле коюш керек болчу. Намыс командасына берсе болмок, ушинтип атышса нарында команда күчтөнбөйт деген ойду айтышты. Сиздер кандай ойдосуздар? Ахиллес менен аватардын ордун баса турган аргымак боло алабы? Пикир жазыңыз.